Ассаламу алейкум достор, туугандар, катталуучулар, замандаштар. Эртең мененки саат 5:30 тахажжуд намаз убактысы. Багымдатка дагы бир аз калды. Ушинтип колдон келишинче тахажжудка туруп, балама дуа кылып, Алладан шыпасын сурап атам. Кечээ күнү видео чыгарсак, көбүңүздөр колдодуңуздар, рахмат чоо. Жакшы сөздөрдү айттыңыздар, жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Балама шифа каалап бардыңыздар, дуа кылдыңыздар. Бардыңыздарга ыраазымын. Колдон келишинче акча котордуңуздар. Рахмат. Анан кечээ ошо көчөдө көп жүрүп, тамагым ооруп калыптыр, бир аз кечиресиздер. Анан кечээ ошо ар кандай маалыматтарды беришти, мына жака барсаң болот, мындай кылсаң болот деп. Ошондой туугандарыбыздын бири бир Германиянын немеси бар экен. Жандай кайрымдуулук фонду, ошол жака барсаңыз болот дедилер. Ал жака барып арыз таштап келдик. Анан дагы бир туугандарыбыздын бири Тышкы иштер министрлигине барып арыз таштап кой, ал жактан да жардам болушу мүмкүн дедилер. Ал жака барып арыз таштадык. Жакшы ушундай жакшы маалыматтарды берип атканыңыздарга рахмат бардыгыңыздарга. Анан негизи ошо сборубуз уланып буйруса, колдон келишинче дагы ошо биздин маалыматтарды, видеолорду, сүрөттөрдү таратып коюңуздар. Ошо жетпегендерге жетсин маалымат. Ошо жардам, балким ошо жардам берем деп жардамга муктаж адамдарды таппай жүргөндөр бардыр. Анан алган колдон берген кол жакшы дейт. Ошо бүгүн эң жаманыңыздар мен болуп атам негизи. Себеби сураганга муктажмын, айрылганга муктажмын. Айла жок ушундай ушул жагдайга түшүп калгандыгы үчүн. Себеби Турцияда бир топ эле кымбат болот экен негизичи. Дарылануу, ошо операциялар бир топ эле кымбат болот экен. Анан эми ошо срочный учурлар болуп калышы мүмкүн экен. Ошо барганда так билинет экен да, канча сумма керек, кандай болот лечение, канча убакытка созулат. Ошондуктан достор, туугандар, катталуучулар, замандаштар, ошо биздин маалыматты колдон келишинче таратып койсоңуздар, колуңуздардан келишинче которуп атасыздар. Негизи рахмат бардыгыңыздарга, чоң рахмат. Кудайга шүгүр, ошо кечеги видеодон кийин бир топ эле акча түштү. Кудайыма шүгүр. Алхамдулилля, Кудайга шүгүр. Бирок дагы деле ошо аздык кылып атат да негизичи. Анан каналга видео чыкпай калабы будан кийин дегендерге каналга видео чыгат Кудайым буйруса. Ошо бир жаңсыл болуп алсам видеону чыгарып баштайм. Себеби ошо үй бүлөмө, келинчегим, башка кызым бар, апам бар. Үй бүлөмө ошо негизи YouTube канал менен эле багам да. Ошо YouTube'дан түшкөн акча менен эле. Ошондуктан Кудайым буйруса ошо бир жаңсыл болуп алсам каналды кайрадан жандандырып, ошо сиздерге көңүлүңүздөргө жаккан тасмаларды чыгарып турабыз. Ошо анан ар бир намазыңыздарда, ар бир дуаңыздарда бизди дагы унутпай, мен да баламдын шифасын сурап дуа кылып туруңуздар. Ошо жакшы Турция тууралуу билген маалыматтарыңыздар болсо, ушундай эми негизи Кыргызстандан барып келгендер көп экен. Турцияга барып дарыланып, шифа таап келгендер көп экен. Анан шифа тапса деле канча бир убакыттан кийин каза болуп калгандар деле көп экен. Эми өлүм, Куранда айтылат го, ар бир жан өлүм дамын татат деп. Эми биз себебин кылабыз Кудайым буйруса. Ал жагы жыйынтык Алладан суранабыз. Ошондуктан достор, бизге колдон келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Дуа менен деле, ошо акчалай деле, кыскасы кандай маалыматтар менен, туура маалыматтар мененчи, жанагы керектүү маалыматтар менен ушул тууралуу, ушул направление тууралуу, лечение тууралуучу. Себеби кечеги ошо берген маалыматтар мага аябай пайдалуу болду туугандарыбыздын. Ошо благотворительный фондко барсам, арызыңызды таштаңыз деп арыз таштасак, ошо эми ал неме болбойт экен, мындай дароо болбойт экен. Анан арызды биринчи карашат экен. Эгер кабыл ала турган болсо, ошо $10,000 чейин таап бергенге аракет кылабыз деп айтышты да. Анан ошо Тышкы иштер министрлигине барсам, алар дагы жакшы кабыл алып, арызыңызды калтырыңыз деп, ошо алар дагы арызды 14 күнүн ичинде каралат дейт.
Кудайым буйруп каралып мамлекет тарабынан да жардам болуп калса, Кудайым буйруса. Ошо биз туугандар эми бул себептердин дүйнөсү дейт, себебин кылганга аракет кылып атабыз. Жыйынтыгын Алладан суранып. Ошо достор, колдон келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Кыргыз элим Кудайым буйруса буга чейин деле көрдүк. Ошо баягы кичинекей наристелердин баягы Золген Сыма деген оору менен ооругандарга 6 миллион доллар чогултканда, ошо мезгилде мен балам ооруйт эле негизичи. Ошону көрүп алып аябай ыраазы болот элем. 6 миллион доллар чогулуп атса, мен балама канча керек болуп калды экен, Турцияга барса канча керек болот экен, ал нерсени элим оңой эле чогултат буйруса деп ичимен ниет кылып коет элем. Кудайга шүгүр, негизи ошо акырындан болсо дагы түшүп атат, картабызга түшүп атат. Кудайга шүгүр, баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө тынчтык гана болсун, эч качан оорубаңыздар, ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Ошо кимге кандай жакшылык кылсаңыздар, эмне кылсаңыздар, ошо өзүңүздөргө кайтып келсин, жүздөп, миңдеп. Алла Таала үйүңүздөргө береке берсин. Ошо 1 сомдон да которуп атышат, 1000 сомдон да которуп атышат, рахмат баардыгына. Ошо 1 сомдун да берекесин берсе, Алла Таалам буйруса жетиштүү сумма чогултканга мүмкүнчүлүк берер иншалла. Тынч болуңуздар туугандар. Жакшы ойлоруңуздарды жазып атасыздар, ага дагы рахмат. Кудайым буйруса аракет кылып, бат-баттан чыгарып турганга аракет кылам каналга тасма. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.